Кыргызстанда экономикалык мунапыс жарыялангандан бери ар кандай жолдор менен элдин казынасына кол салып, чет жерде шапар тээп жүргөндөрдү, мамлекеттик кызматтарда иштеп коррупцияга аралашкандарды люстрация кылуу демилгеси күч алууда. Коомчулук талап кылган мындай адамдардын бири Динара Исаева, мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсеновдун аялы. Ал Кыргызстанда капчыктуу айымдардын катарында турат. Анын ал өзү күйөөсү качып кеткен менен өзүнүн бизнеси, өзүнүн ишинин баары биякта жүрүп атпайбы. Ошондуктан ушуга окшогон мындай бир кош стандарттуулуктан, экижүздүүлүктөн, ушундай бир көрмөксөн, билмексен болуудан кетишибиз керек да. Демек тазаланып атабызбы, люстрация деп атабызбы? Баягы баардык коррупциялык иштерден кутулалы деп атабызбы? Демек ушуга окшогондордун дагы арылышыбыз керек. Динара Исаеванын таржымалына көз чаптырсак, Актай барактын жарымына да жетпейт. Ал 1995-жылы авиаташуулар менен алектенген Асмантур туристик компаниясын негиздеген. Андан соң дароо эле 2007-2010 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 4-чакырылышынын депутаты. 2010-2015 жылдары да Жогорку Кеңештин чакырылыштарында депутат болууга жетишкен. Бирок ошол кездерде парламент жыйындарында бир да ооз ачып сүйлөбөй, балык атка конгондор катарында маалымат каражаттары эл өкүлү Динара Исаеваны кошушкан. Жогорку Кеңештин регламент жана депутаттык этика боюнча комитетинин төрайымы Айнур Алтыбаева парламент жыйынына көп келбей жаткан депутаттардын катарында Азиз Сурахматов, Урмат Аманбаева, Динара Исаева жана Улан Чолпонбаевдер бар экендигин маалымдаган. Кагаз жүзүндө Малайзияда 2013 жылдары каза болгон Данияр Үсенов Белоруссияда чоң көпөстөрдүн катарын толуктап, бизнесин ийгиликтүү ишке ашырууга жетишкен. Биротоло Беларусь улутуна айлангысы келгенби Айтор фамилиясындагы Данил Урицкий деп өзгөртүп алганы маалым. Я вижу, ты человек принципиальный и честный. Белорусов ты не обидишь, потому что они очень похожи на кыргызов по своему трудолюбию. Эки өлкөдө бизнес империя курууга жетишкен үй бүлө. Мурдагы премьер-министр Данияр Үсеновдун аялы, Урицкийдин жубайы депутат Динара Исаева Lexus LS 460 унаасына ээлик кылат. Жакындары 3 уна, 3 үйгө ээлик кылышат. Исаева 2018 жылы тапшырган декларациясында көргөзгөндөй 41,953,872 сом киреше тапкан. Тапшырган декларациясына таянсак, кыймылсыз мүлктөрү 353,3 чарчы метр аянтты ээлеген имарат, 128,6 чарчы метр жерди ээлеген батир, 227,5 чарчы метр дачасы бар. Дагы бир автоунасы Lexus LX 570 Исаева Альянс Профит компаниясынын акциясынын бир бөлүгүнө ээлик кылат. Депутат жакындарынын жылдык кирешеси жана мүлкү тууралуу маалымат көрсөткөн эмес. Бул эми эл аралык иштөөдө жүргөн адамдын аялы бизде депутат болгон аз келгенсип жанагынтип бизнесин жүргүзүп, баардык ишин эч нерсе болбогондой жүргүзүп аткан өзү таң калыштуу иш, чынын айтайын. Эми мен мунун баягы юридикалык жагын так билбейм. Ал балким мыйзамдуу ажырашып алышкандыр, же болбосо тиги күйөөсү өлдү болгондон кийин баягы күйөөсү өлгөн киши деп катталып алгандыр, мен аларын билбейм. Бирок негизи эле ушул Исаеванын ошо бизде саясатка аралашып, депутат болуп, өзүнүн бизнесин эч кандай эчтекени билмексен болуп жүргөн туура эмес го деп ойлойм да. Кыргызстанда мамлекеттик жумуштун айлык маянасы менен эбегейсиз байлык топтоого таптакыр мүмкүн эмес. Ал эми Исаева сыяктуулар жылуу креслодон түшпөй, ошол эле кезде миллиондорду айландырып жатканы шек жаратаары анык. Андыктан мындай саясатчылар кеч болсо да топтогон миллиондорун кайсы булактын эсебинен тапканын ачыктап, мыйзамды бузса жазага тартыла тургандардын сап башында турушу зарыл экени коомчулукта айтылып келет. Айжигит Матраимов, Көчөр Кубанычбеков, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.